Селден Улан-Баткен районунда өзгөчө кырдаал жарыяланды. Мурунку билим берүү министри 1,5 миллион сомго айыпка жыгылды. Бишкек шаарынын магистралдык каналдары тазаланууда. Бүгүн саат 10:00 карата Баткен районунун Актаттыр айылынын аэропорт, Өрүксар жана Самаркандек айылынын Орто Сай тилкесинде 131 куткаруучу жумуш алып барууда. Самаркандек айыл аймагынын Орто Сай тилкесинде 10 куткаруучу турак үй жана короосуна кирген сел калдыктарын тазалоодо. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тоо кырсыгынан куткаруу кызматынын жана республикалык өзүнчө куткаруу отрядынын 96 куткаруучусу аэропорт жана Өрүксар тилкесинде калыбына келтирүү иштерин жүргүзүүдө. Мындан сырткары Актаттыр айылында селдин кесепеттерин жоюу иштерине 150 адам тартылган. Кечээ 10 июлдагы жандан келген сел суулары турак үйлөргө жана ички чарбалык жолдорго кирип түзүлгөн кырдаалга байланыштуу район аймагында өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. Ада кирип болбойт эле үйгө. Мына азыр кичи кирип энди көрөйчү үй кандай болду. Энди киришке болот энди. Эмче азырда да тазалап атат. Булар өтө катуу иштеп атат. Буларга ыраазы болуш керек. Булар болбосо мен oldu бардыгы лайдын ичинде калып кетет элек. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев менен Анкара шаарынын мэри Мансур Яваш Борбор каладагы Мустафа Кемаль Ататүрк атындагы сейил багында Ататүрктүн эстелигине гүл койду. Аземге Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Руслан Казакбаев жана Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Ахмет Садик Дован катышты. Эки шаардын башчылары паркты кыдырып, паркты реконструкциялоо маселесин талкуулады. Белгилей кетсек, Анкара шаарынын мэринин Бишкекке 1992 жылдан берки биринчи сапары. Ошондой эле Бишкек Анкара шаарынын мэри 2024 жылдын март айында кызматка шайлангандан кийин барган биринчи шаар. Мурунку билим берүү министри Алмазбек Бишеналиев 1,5 миллион сомго айыпка жыгылды. Бишкек шаардык соту 1-май райондук соттун өкүмүн күчүнө калтырды. Бишеналиев 22 апрелде чыккан райондук соттун өкүмүнө макул болбой, шаардык сотко даттанган. Ал кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылган. Айыппулдан тышкары мурунку министр мамлекеттик кызматта 3 жылга чейин иштөө укугунан ажыратылды. Эске салсак, Бишеналиев жогорку окуу жайлардын бирине чет элдик студенттерди кабыл алуу үчүн $110 000 пара алган деп 2022 жылдын сентябрында кармалган. 2022 жылга карата Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинде жана анын ведомстволук жана түзүмдүк бөлүмдөрүндө шайкештик аудити жүргүзүлдү. Эсептөө палатасынан билдиргендей, анын натыйжасында жалпы суммасы 149 миллион 944 миң сомдук финансылык мыйзам бузуулар, ошондой эле республикалык бюджеттин жоготуулары жана сарамжалсыз пайдаланылган каражаттар аныкталган. Бул сумманын 43 миллион 876 миң сому эмгек акыны эсептөө жана төлөө бөлүгүнө туура келет. Жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы боюнча 2 миллион 151 миң сом суммасында финансылык мыйзам бузуулар аныкталган. Алардын ичинен аудиттин жүрүшүндө 295 миң 600 сом калыбына келтирилген. Албетте, сын пикирлер да болот, сунуштар да болот. Ал сунуштарды биз өзүнчө план түзүп, ошол сунуштарды ишке жүзөгө ашырганга толук аракетибизди жумшайбыз. Айрым сунуштарды азыр эле аткара баштадык. Тиешелүү буйруктарды чыгарып, тиешелүү мониторингдер болуш керек. Бишкек шаарынын магистралдык каналдарын тазалоо иштери уланууда. Бул тууралуу Бишкек Жашыл курулуш муниципалдык ишканасы кабарлайт. Алы Токомбаев көчөсүндөгү Асанбай каналынын Жукеев Пудовкин көчөсүнөн баштап Малдыбаев көчөсү чейинки аралыгы тазаланууда. Шаардын ирригациялык тармактарын тазалоо иштери жазында жана күзүндө жүргүзүлөт. Бирок бул иштерге карабастан кайра эле каналдар таштандыларга толуп калууда. Мындан улам муниципалдык ишкана шаар тургундарын магистралдык каналдарды, дренаждык жана ирригациялык тармактарды таштандыларга толтурбоону суранат деп айтылат маалыматта. 16-17 август күндөрү Чолпон Ата шаарындагы Рух Ордо маданий борборунда Сайбер Көл эл аралык IT фестивали өтөт. Бул тууралуу Кыргыз патент мекемеси билдирет. Алгачкы жолу өтө турган эл аралык IT фестивали Кыргызстанда гана эмес, Борбор Азия масштабында да маалыматтык технологиялар тармагындагы эң көрүнүктүү иш-чаралардын бири болору күтүлүүдө. Анын уникалдуулугу IT адистеринин фестивали катары өзгөчө форматында, ошондой эле бай программасында. Иш-чара IT тармагындагы алдыңкы адистердин, инвесторлордун, студенттердин жана энтузиасттардын башын бириктирип, тажрыйба алмашуу, соңку технологиялык жетишкендиктерди көрсөтүү, стартаптарды, жаңы өндүрүштөрдү, бизнес үчүн мүмкүнчүлүктөрдү ортого салуу жана жаңы өнөктөштүк байланыштарды калыптандырууга мүмкүнчүлүк түзөт.